Биз өзүбүз ошол Нарын шаарында өсүп чоңоюп, кышында хоккейн ойноп, Кытай эл республикасы өзүнө регистрация кылган экен. Биздики деп. Манасты биздики деп. Манасты Кыргызстанга кайра кайтарып келиптир деген сөз көбөйгөнгө байланыштуу Алмаз Атамбаев бизге конкурент болбосун деп иш козготуп камай турулачы деген. Чоң адамдардын аты да аталып атат да. Аңды терең баспа дейт го. Дүйнөлүк финансовый кризис деген болгон. Башаламан, ызычуу, ошондойго кайсы инвестор келет? За отсутствием его действия состава преступления дейт. Кылмыш иши качан козголот? Эгерде бирөөнүн укугун бузса. Чечим кабыл алгандар кандайдыр бир жазасын алыштыбы? Системаны бузган адамдарды бузуку деп айтса болот. Азыркы бийликте жанандап атканда өздөрүнөн көрүш керек да. Негизи бул туура эмес да. Артында күнөөң жок болгондон кийин ар бир күн эртең бошойм деген менен жүрөт экенсиз. Чындыгында ошондой көйгөй барбы? Жестко, но справедливо да. Эмнеге сизге добушун бериш керек? Эгерде өзүңдүн корооңдун ичинде социалдык маселелер бар чечилген болсо, сиз ар жакка чыкпайсыз. Мен ошондой депутат боломун депчи. Жолу машина барбаган жерде жашашат. Арында бир жол чөп чабасың. Айыл жергесинде жашоо турмуш кыйын. Тоонун түйүндө өскөн балдар катары кантип аяка жан тартпай койсуң? Эң башкы принцибиңиз таза жүрүү. Күнүгө сактап турчу нерсе үмүт. Достор, бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Кубанычбек мырза келип отурат. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Бек мырза, кубанычтамын. Ушундай мени чакырып, ушундай эркин форматта бир маек куруп сүйлөшүп алалы дегениңизге чоң рахмат. Сиз кайсыл жакта төрөлүп өскөнсүз? Бала чак жөнүндө айтып берсеңиз. Мен өзүм нарындык кыргызмын. 1-класстан 11-класска чейин Нарын шаарында окуп өсүп, Чкалов орто мектебин бүтүргөм. Белгилүү Чкалов мектеби Нарын шаарында. Нарын шаарында жалгыз орус тилдүү мектеп. Ошол жерде 11-классты аяктагам. Андан соң Бишкек шаарында Кыргыз Орус Славян университетинде 1-билимимди ошоктон алгам. Жогорку кесибим боюнча юристмин. Ошол эле Славянский университетте 2-билим алгам. Ошол эле факультетте кичине предпринимательство право деген экинчи диплом бир эле окуу жайда. Нарында чоңоюп өскөнбүз. Ошол Нарындын көчөлөрүн аралап, Нарында спорт школда тренировка кылып, Нарындын тоолордун тарбиясын алганбыз дегендей. Мектепте кандай окудуңуз эле? Түбөрдө ударник болчумун. Ортодон жогору, орто деңгээлдеги билимди алганбыз. Анткени Чкалов мектебинде 1-класстан баштап 11-ге чейин орус мектеп болчу да. Анан кыргыз тил сабагы бир жумада болгону 2 жолу 3 жолу. Калган бүт орусча. Анан мен башында ошол мектепке ата-энем орус мектепке барасың дегенде кичине корктум эле. Мен кичинекей кантип орусча сүйлөйм деп азыркы англис тилде эле болчу ал кезде. Кичине кыйыныраак, күчтүүрөөк мектеп болчу. Андан тышкары дагы атамдын бир тууган улуу эжеси ошол жерде директор болчу. Биринчи завуч болчу мен 1-класска келгенде. Андан өтүп бир 4-5-класска барганда директор болду. Ошол мага Огош Петер көбүрөөк жоопкерчилик болду. Оңой бирок кичине тартипти көбүрөөк сактап бүткөнгө себеп болду да. Ошондой го. Анткени 5-класста экенмин, эсимде жок азыр. Мен жанагы Кытайдан келген кичинекей бир эмелер бар эле. Жардырмамдай оюнчуктар. Анан ортоңку перемена кичине көбүрөөк убактысы бар го. Ошондо класстагы балдардын баарын алып чыгып алып, бир пачка эмен алып анан күйгүзүп жардырып сабакка кечигип калыптырбыз. Целиком 1 класс. Анан учительский корону карап турчу да. Анан директор Тиленбаев деген бар эле. Мен завучта эжем чакырып келип алып деди, сен энең карачы эмне кылып атат деп бир сыйра баягы эме айткан, замечание кылган экен. Ошон сабак өтүп атсам, эжем келип Самахов бергел деди. Эми кичинекей баламдан 5-6 класс болсо керек. Чыксам Ачурек Сыдыковна эжем айтты. Балам жакшы оку, онда экинчи кайталанбасын. Мени уят кылба деди. Кичинекей кезимде. Ал кезде адамда өтө сүрдүү мындай үйдө конокто жүрөсүң вроде, бирок мектепте мугалим деген сүрүү бар болчу да. Анан тем более өзү келип сабактан атайын алып чыгып бир сыйра тилдеп эмес. Эме катары, эжеси катары балам сен туура жакшы оку, жанагыдай кылып атканың туура эмес деп бир сыйра айтты эле. Ошондон баштап тарбия жагы, мындай кичине өзүмдү туура алып жүргөн жагы күчтүүрөк эле да меники. Эжемдин мектеп директору болуп турганына байланыштуу.
Мектепте аябай кызыктуу өткөн турбайбы? Сиз демек айылдын эле тарбиясын алган экенсиз да. Ооба, айылда эми шаар, Нарын шаары деген менен ал кезде 90 жылдын 2000 ортолору Нарында ошол көчөдө чоңоюп, тоолорду аралап, тоонун тарбиясын алган балдарданбыз да, мындай айтканда. Азыр сиз окуучусуз, юрист. Юристмин. Кесип боюнча Кесибим юрист. Специализация уголовное право. Экинчи кесибим предпринимательство право. Ошол эле факультетте, ошол эле окуу жайда экинчи диплом. Өзүңүз эле тандадыңызбы бул кесиптерди? Өзүм тандадым. Башында атам ошо юриспруденция тапшырсаң кандай болот деп айтты эле. Москвага окуу жайга даярдангам. Анан Москвага жиберебиз болуп, ал жака барбай калдым. Бишкектен окумай болуп, атам ошол юрфакты сунуштап, форма кийип, погон тагынып, укук коргоо органдарында иштесем деген өзүмдүн баягы оюм бар болчу. Ошого байланыштуу юриспруденцияны тандагам. Биринчи курска тапшырганымда атам жетелеп барып бир сыйра көргөздү. Бишкекке жаңы келген балдарбыз да. Биягында буунусу бар, Славянский университетти бир сыйра кыдыртып көргөзүп. Мына бир көргөздүм, ошо менен калган азыр өзүң окуйсуң, барасың дегенде. Бирок жаман эмес, жакшы. Өтүрдүк окуу жай. Сиз чоң ата, чоң апаңыздын колунда чоңойдуңуз беле? Таятамдын колунда чоңоюп калгам. Таятамдын тарбиясын алып калгам. Чоң атам мен 86 мен 2 жаш, 3 жашымда кайтыш болгон экен. Мен атам менен өзүмдүн атам менен бир тууган агасынын экөөнүн ортосунда 30 жаш айырмы бар. Ошо бир тууган агасынын баласы менен чоң атамдын кичүү баласы бир күн теңдеш. Анан небересиндей. Анан ошол кичүү баласынын эң биринчи уулу апам боюнда барда абдан катуу күтүшүп, баягы ушу төрөлүү электе эле баягы төшөк бөшөгүн жасашып, жастыгын даярдап күнүгө күтүп жүрүшкөн. Анан атымды ошол чоң атам койгон. Кубанычбек деп мени чоң атам койгон. Таятамдын колунда тарбия алып калдым. Баягы жайкы каникулга чыккан сайын таятам балыкчыда Промстройбанктын жетекчиси эле. Каникулга чыгар менен алып кетет. Каникул бүтөр менен алып келет. Балыкчыда да чоңоюп калганбыз. Таятамдын тарбиясын алып калгам. 93кө чыгып жакында кайтыш болду. Арты кайрылуу болсун. Ошол кишинин тарбиясы менен чоңойгонбуз. Сиз ошондо Нарында окуп жүргөн кезде атаңыз Карамбек Самаков эле мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган учурда, окууну бүтүп аткан учурумда 2001-жылы, как раз 11-классты бүтүп атканда жогорку кеңешке аттанып, ошол жерде депутат болду. Депутат болуп шайланды. 2001-2005 ошону менен 4 жолку чакырылыш депутат болду. Мектеп бүтүп атканда ооба. Апаңыз эмне иш менен алектенет? Апам үй бүлө. Башынан ошол биз өзүбүз 5 тууганбыз. 3 эркек, 2 карындашым бар. Анан башынан ошол бизге үйдө тарбиясын берип, билимин карап, тамагын жасап. Чоң атаңыз эле демек жетекчи кызматтарды ээлеп жүргөн адам болчу экен да? Ооба, мен өзүм чоң атам Сыдык согушка чейин өзүнүн айылында башкарма болуп жүргөн адамдардан экен. Тагдырга байланыштуу пландары өзгөргөн экен, бузулган экен. Бирок азыркы күнгө чейин ошол айылда өзүбүздүн тууган уруктардын арасында кадырлуу, барктуу, илгери тамга таанып билими бар адамдарды молдо деп койчу эмес беле? Молдоке деп койчу экен. Атам айтып калат. 8-март деген айылданбыз, Нарын районунун. Атам чоң атам Нарында жашап, 8-мартта болгон ошол жердеги айыл ичиндеги маселелерди, спор, ошогон иш-чараларды түнү менен ат менен келишип, азыр айтып калат, эшиктин астына чыксаң, машина парковкага тизилип калат го. Ошондой болуп бакта аттар байланып, таң атча сүйлөшүп, ошол жерде маселелерди чечип алган, айылга кетишчү деп билим деңгээлинде жүргөн адам болчу экен. Мен өзүм кубанам, ошол мен атымды жакшылыкка тилесе керек. Өмүр бою согушта жүрүштү, согуштан чыгып, андан кийин канча запкы көрүштү. Ошонун кесепетин баары тең унутулуп бүтүп, мындан ары кубаныч болсо экен деген тилек менен атымды койсо керек деп ойлойм да. Үй бүлөдө эң улуусуз, эң улуу бала. Эң улуусу менмин. Канча бир туугансыз? Менден кийин 2 эркек, бир тууганым бар. Анан кийин 2 кыз карындашым бар. 5 бир тууган экенсиз да? Жакшы. 5 бир тууганбыз. Сиз качан үй бүлө курдуңуз? Канча жашыңызда? 2008-жылы үйлөндүм. Жубайыңыз эмне иш менен алектенет? Жубайым үйдө эле. Үйдө ошол балдарды карап, өзүмдүн апамдай үйдү
үйдө кожойке дегендей. Канча балаңыз бар? 3 3 бала, бир эркек 2 кызым бар. 14 жашта, анан 9-7 жаш. Сиздин ушундай саясатка барышыңызды үй бүлөңүз кандай кабыл алды? Өзгөчө атаңыз ошол мага кызык болуп атат да. Атам өзү ошол 2001 жылдан бери 4 жолу чакырылыштын депутаты. Баягы илгери бир округтан 4 жолу депутат болгон. Илгери билесиз, ошол мисалы үчүн өрөөндөн биринчи депутаттык айтылган сөздөрүңдү аткармайынча экинчиге шайланбайсың. Экинчини кылмай үчүнчүгө шайланбайсың деген ошентип атып 4 жолу бир округтан шайланган депутат киши болгон. Анан баягы акыркы жылдары эски бийлик менен кичине талаш тартышы болуп, саясаттан алыстайын деген чечим кабыл алып, кичине куугунтук көрүп калган. Анан мен шайлоого барам дегенде көп жактырган жок чынында. Балам эмне кереги бар аякта, эми көрбөдүкпү, анан мына мен депутат болдук, там кереги барбы, кереги жокпу деген көп талаш тартыш болгондон кийин үйдө апам жок эмне кыласың, эмне кереги бар сага, жөн эле койбойсуң деп анан бир туугандарым айтып, өзүм ошондой чечим кабыл алып, атама түшүндүрүп, мындай кылайм, планым мындай кылсам болот деп анан батасын алып баргам. Чынында башында кичине каршы болушкан. Баягы ал каршылык деген кандай? Мен көрүп турам да. Ичинен ар бир ата эне ошону каалайт да, тилейт. Чоңойсо экен, көтөрүлсө экен деп, бирок болбой калсачы, же болбосо ар кандай бир тоскоолдуктар болуп калсачы, өзүнүн баягы турмушунан алынган опытка байланыштуу рассуждение болот экен да. Анан ошондой кичине маселелер болуп калсачы деп кичине чочулашкан. Бирок акыры батасын берип, ошолордун батасы менен анан жогорку кеңешке шайланып келгенбиз. Өзүңүздүн тандооңуз болдубу саясатка баруу? Албетте өзүмдүн тандоом, анткени 2001 жылы мен канча 15-16 жашта балам. Ошондо атам биринчи депутат болгондон баштап ар 20 жыл ошо менен эле алектмен, ошонун бир жагын чоюп, бөлүгүн жетектеп, бир жагын тартып, жардам кылып, баягы аралашыш керек болуп, аралашып ошонун баарын тең опыт чогултканым деп ойлойм да. Анткени аралашпай койбойсуң да. Үйдө улуу баласы болсоң, кичинекей болсоң дагы, машина айдасаң дагы жардамың тиет дегендей. Анан тем более биз ошол атамдын 3-4 чакырылыш депутаттыгында бул өткөн бийликтер менен кичине талаш тартышы болуп, кичине кызганычы болуп, активдүү түрдө аралашыш керек болуп калганга байланыштуу ушунча тажрыйбаны эшикке таштап салганда эмне кереги бар деп анан атамдын жолун мен жолдоюн деп аракет кылып аткандан болчу. Атаңыз азыр эмне менен алектенип? Атам үй бүлөлүк бизнес бар. Чет өлкөдө көп жүрүшөт. Неберелерин алып алышып. Эс алуу да десем туура болот да. Атаман жакшы үлгү алам, анткени үлгүнү башка саясатчылар дагы колдонсо деп ниеттенем да. Өзүнүн маалында, баягы күчкө толуп турган кезинде саясаттын чокусуна чыгып, анча-мынча кадыр-баага ээ болуп, анан жаштарга өткөзүп берип койгон жолу бул мен баласы катары эмес, башка жаштарга дагы, башка жаш жетип аткан улуу муундагы саясатчыларга дагы чоң үлгү болсобу деген оюм бар да. Туура айтасыз. Бизде саясатка келгенде кеткиси келбей эле кайра тырмышып эле, утулса деле кайра коюп эле жүрө беришет го. Ооба, ага дагы мындай бир саясийден тышкары дагы моралдык эрк керек экен да. Анткени мисалы үчүн мен атам ошол эле Нарындан болобу, жака Бишкектен болобу, менин ордума кандидатурасын койсо ал деле өтө алмак. Ага да чуркап, ага да аракетин кылып, мен баягы өткөн нерсени айтпайм, бирок боло алганга толук мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бирок ошого карабай, мейли мен политикадан мага жетет. Мен андан көрөк сага баягы кеңешчи, жол көргөзчү болуп, сырттан карап туруп бергеним пайдалуураак деп жаштарга өткөрүп бергени чоң үлгү да. Атамдын жасап кеткен чоң опыты менен азыр карып калды же болбосо пенсияда деп айтпайм. Азыр табында, күчүндө ошонун топтолгон тажрыйбасын жаңы кол менен, жаңы күч менен алдыга дагы жылдырып кеткен. Бул өзү политикада жүргөнгө караганда дагы жакшыраак, күчтүүрөкпү деп эсептейм да. Сиз ишкерлик менен алектенип жүрдүңүз, мамлекеттик кызматта иштеген жоксуз? Жок, мен мектепти юрфакты бүткөнүм менен мамлекеттик органда, ошол укук коргоо органдарында бир дагы күн иштеген жокмун. Себеби эмнеде болду?
Себеби баягы жашоо турмуштун агымына байланыштуу болуп калды. Анткени 2005-2006 жылы жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин атам ошол учурда депутат болчу. Жогорку кеңештин депутаты болуп, бир киши ошол саясатта жүрүп, мамлекеттик кызматта жүргөндөн кийин мен дагы аралашып, өзүнчө мамлекеттик кызматка кирбей эле коеюн деп чечкенмин. Биринчиси. Экинчиден, мен окуу жайды бүтүп атам депутат болуп турганда эки иним Москвага тапшырып, экөө Москвада окуп калды. Анан үч арба деген бар, үй бүлөлүк бизнес бар. Атам политикада жүрүп колу бошобойт. Ошону алып өзүнчө ал жактагы ишмердүүлүктү чоюш керек болуп калганга байланыштуу мен мамлекеттик кызматка аралашпай калдым да. Эки иним Москвада окуп бүтүп келип, экөө иштеп көрдү. Бизнес кызыктуураак болду окшойт, бизнеске чыгып кетишкен. Ошондон бери мына могу 2-3 жыл болуп калды жогорку кеңешке келгем. Буга чейин бир дагы мамлекеттик кызматта иштеп көргөн эмеспиз. Мамлекеттик кызматта иштейм деп дагы мындай умтулуп жолун көргөн эмесмин. Коомчулукта терс бир пикир бар го. Ишкерлер келип өзүнүн кызыкчылыгын коргоп жогорку кеңеште жүрүшөт депчи. Ошого кандай көз караштасыз? Терс пикир дегенге кошула албайм да, сөзүм чынын айтканда. Эгерде сенин бизнесиң болсо, политикага келип аралашып, сенин бизнесиңди коргоп, өзүнчө бизнесиңди өнүктүрөм деген сөз болбогон сөз. Политикага бизнесиң менен келсең, ошол бизнесиңе тескеринче көбүрөөк көңүл бурулуп, көз арткандар көбөйүп, анан ишмердүүлүгүңдү наоборот тоскоол болгондон башка политиканын бизнеске жардам берет деген пайдасын көргөн жок. Бар андайлар. Бирок бул деген бизнес мамлекеттик структуралар менен, мамлекеттик бюджет менен тиешелүү болгондордуку. Ал жерде сөз жок. Мамлекеттик бюджет менен тыкыз бизнеси байланышкандардын ошондойлорго айтса болот. Бизнесине коргоп анан чогуу деп. Бирок мен жогорку кеңешке барганга чейин дагы мамлекет менен бир дагы аласа бересе болуп, бир дагы тиги тендерге катышып же болбосо мамлекеттин бюджетинен бир тиын алып бизнес кылып көргөн эмеспиз. Өзүбүздүн маңдай терибиз менен бир сомду эки кылып көндүргөн балдарданбыз. Мен тескеринче айтат элем, наоборот. Ошол бизнесте жүргөн адамдар канча көп саясатта жүрсө, таза бизнесте жүргөн адамдар экономикасын алдыга жылдырыштын чоң генераторлору болот да. Анткени бизнести жөнөкөй адам кыла албайт. 100 сомду 200 сом жөнөкөй адам кылышы өтө кыйын. Анан ошол структураны баштап, чоңойтуп, көбөйтүп, даярдап, астыңда миңдеген киши иштеп, бюджетке 500 миллиондогон сомдорду төлөп жүргөн адам саясатка келген күнү ошону мамлекеттин кызыкчылыгында колдонгонго дагы көз жетип, мамлекетти дагы ошол принциптер менен алдыга жылдырганга тажрыйбасы жетет деп эсептейм да. Кыргызстанда ошол көнүп калганбыз да. Мамлекеттин бюджетине байланыштуу тиешеси бар бизнесмендер келет дагы, албетте ошону коргош үчүн барат деген ой пайда болот. Бирок таза бизнесмендер көп да бизде. Бизде Кыргызстандын экономикасын кармап турган, алдыга жылдырып аткан только бизнесмендер. Ошол бюджетти толтуруп налог төлөп аткандар, жанагындай крупный налогоплательщиктердин баарысын тең Кыргызстанды жылдырып аткандар бизнесмендер. Базарда отуруп жанагы майда чүйдө алды берди товар саткандын баары тең предприниматель. Ошолордун салыгын төлөп, налогун төлөп, ордуна иш орундарды жаратып аткандар бүт бизнесмендер. Мамлекет ошону көзөмөлдөп, маалында налогун төлөтүп, ошолорго шарт түзүп барып аткан юридикалык организация десек болот. Экономиканын өзөгү ошол акчага кылып аткан, акчаны айлантырып жүргүзүп аткан бул бизнес Кыргызстанда. Анан бизнесмендер келип алып дегенге мен көз карашым андай эмес да. Менин буга чейин кылып келген бизнесим мамлекет менен эч кандай тиешеси жок. Экөөбүздүн ортобузда аласа бересе келишим түзүүгө мамлекеттин тиешеси жок. Мамлекет экөөбүздүн ортобузда спор болсо, же болбосо экөөбүздүн ортобузда ишибизге шарт түзүп бергенге жол ачып, ошону оңдогонго, түздөгөнгө милдеттүү. Экөөбүз чыгарып, налогубузду төлөп, ошондон пайда болгон социалдык милдеттемелерибизди аткарып бергенге ал биздин милдет. Ошон үчүн наоборот ошол бизнесмендер көбөйсө, мамлекеттин дагы алдыга жылышы, саясаттын дагы туруктуулушу бекемдеп көп болот деп эсептейм да. Бизнесмендер мамлекетибизде өтө маанилүү роль ойнойт да. Ошол эле казынанын толушунда, э? Ооба да, бул баягы биздин нарында же болбосо Кыргызстанда ойлончулук чыгылган нерсе эмес да. Түштүк, жалпы эле Европа, өнүккөн өлкөлөрдүн баарысы тең. Мамлекет как регулятор. Эки бизнесмендин ортосундагы пайда болгон акчасын алып, тиги пенсионерге
жеткизип берүүчү инструмент мындай айтканда. Ошол экономиканы көтөрүп, экономиканы алдыга жылдыргандын генератору бул бизнес. Азыр сиз депутатсыз. Ооба. Парламент таркаганы менен баары бир депутат катары эсептелип жатасыздар азыр, Ооба. Жакшы. Депутат болуу кандай экен? Сиздин оюңузда эле болдубу? Мен жана айтып кетпедимби? Депутаттык болгонду атамдын 20 жыл депутат болгону менен көргөм. Кайсы жерде кандай кыйынчылыктары бар, кайсы жерде кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, кандай болгондо элге пайдаң тиет дегенге мен астыр болсо да кичине аралашып көнүп калгам. Мындай айтканда ошонун эле уландышын көрүп атам азыр. Баягы саясат деген сасык нерсе болот деп коюшат го. Бирок мен мына ичинен кирип билем, саясатты көрүп атам азыр. Жүз түшүнүк саясат эмес сасык дегени. Ошонун ичиндеги ош саясатты бузган адамдар да. Адамдар дагы өзүнүн сөзүнө так жооп берип, айткан сөзүн так аткарып, келишимдерин, шарттары менен так аткара турган болсо, саясат дагы туура эмес болбойт. Туура болот экен. Анан кээ бир кызыкчылыктар үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын артка планга коюп, же болбосо кээ бир саясатка аралашкан адамдардын кызыкчылыгы үчүн элдин камы артта калып калып турганга байланыштуу анан саясат жаман көрүнөт экен. Саясат деген сиз үчүн эмне? Эң биринчи мен үчүн элдин камын көрүү инструмент. Жашоо турмушуна, шартына жакшы өлкөлөрдү түзүү, жакшы шарттарды түзүү инструмент деп эсептейм. Депутаттын эң башкы милдети эмнеде? Бизде университеттен окутуп келген да ошону. Жогорку кеңештин негизги эң биринчи функциясы бул мыйзам жазуу. Мыйзам жазуу, ошол жазылган мыйзамдарды көзөмөлдөө, ошол мыйзамдардын так аткарылышын талап кылуу. Бизде Кыргызда депутат десе эле, бул сен отуруп мыйзам жазышың керек деп коюшат эмеспи? Жогорку кеңеште 80 ашык пайыз мыйзам демилгелер бул жогорку кеңештин депутаттарынан эмес, өкмөттөн келет. Кыргызстандагы болгон мыйзамдардын мындай айтканда 80% инициаторлору өкмөт. 20% эле депутаттар. 20% депутаттардыкы. Орточо эсептен алганда. Мыйзамдарын чийки болуп калбашын, ошол өкмөттүн мыйзамдарынын толук болушун, элге бир областтан бир областка бири-бирине карама каршы келип калбаштыгын, башка мыйзамдар менен коллизия болуп калбаштыгын карап, түздөп, оңдоп өткөрүп берүү ошол жогорку кеңештин функциясы. Көп ойлой берет ошол жогорку кеңеш депутат дегенден кийин значит отуруп кагаз жазып мыйзам чыгарышың керек деп. Мыйзам чыгарат, инициатива бар, болот, милдетибиз ал. Бирок ошол жогорку кеңеш 80% өкмөттөн келген мыйзамдарды өткөрүп беребиз. Анткени саясат өкмөт иштеп атканга байланыштуу, аткаруу бийлиги да ошол жазылган мыйзамдарды аткарып аткан убакытта элге бул жердеги журтка белгилүү болот, кайсы жеринде минустар бар, кайсы демилгени алып келсек элге пайдасы жакшыраак тиет деген. Биз ошолорду коробкага салып упаковать этип мыйзамдаштырып беребиз да. Канча жыл депутат болдуңуз ошондо сиз? 2,5 жылдай болду. 2,5 жыл. Кандай иштерди аткара алдыңыз бул жылдар аралыгында? Жалпысын алып келгенде азыр так цифрасын айтпайм, бирок бир 50-60 комитеттин жыйындарында отурум өткөрдүк. 1000ге жетпеген мыйзамдарды кабыл алдык, ратификация кылдык. Жеке биздин өзүбүзгө, мен өзүмдүн комитетиме тиешелүү айтып атам да. Кредиттик макулдашууларга кол коюлду. Көптөгөн гранттык макулдашууларга биздин комитеттен өттү. Анын баягы жалпы жыйындан сырткары жалпы основной маселелер комитеттерде чечилиш керек экен. Негизи в теорияда дагы ошондой болуш керек да. Комитеттерде ошол жерде суроо жооп болуп, обсуждать этип, талкуулап, ошол жерде чийки эмесин тактап, ошол жердеги толуктоолорун киргизгенге шарттарын түзүп, палатага алып чыкканда, пленарный заседание алып чыкканда, уже ал мыйзам даяр. Только остается проголосовать дегенге да. Биздики эптеп даяр болгон күндү дагы палатага алып чыгып алыш, анан элге көрүнүп калыш үчүн, элдин тиги көңүлүн буруш үчүн ар кандай суроолорду кылып, көпчүлүк учурда тоскоол кылганга жол болот экен да. Так основной маселе баягы тамак кухнядан бышат, анан залга чыгат дегендей да. Ошон үчүн ошол жерде даярдалып, бүтүп, бышып анан кийин тиги жерге чыгыш керек. Комитетте 3 окуудан өтүш керек, Ооба.
каралып чыгыш керек 3 жолу. Өзүнүн мөөнөтү бар ортодо. Ортодо ар бир процедуранын ар бир мөөнөтү бар. Кагаздан киргенден баштап кол койгонга чейинкиси, комитеттердин тиешелүү комитеттердин карап чыгышында өздөрүнүн мөөнөттөрү, палатага алып чыгылышынын мөөнөтү, палатадан чыгып биринчи окуудан өтүп, кайра экинчи окууга комитетке келишинин да өзүнүн мөөнөттөрү менен. То есть баягы регламент деген мыйзам да. Ошого ылайык так өткөрүлүп жасалыш керек экен да. Ошого ылайык так өтөт деп айта аласызбы азыр? Айта алам. Анткени мыйзамды эч ким бузганга укугу жок. Жогорку кеңеш деген бул жалпы бир орган болгону менен ичинде 8 комитет бар, 8 фракция бар, чоң. Алардын бири-бирине ой пикирлери дайыма эле толук, бири-бири менен пикирлери бир чыга бербейт. Ошон үчүн бир определенный топ өзүнчө бир мыйзамды отдельно чыгарып кетип калабыз дегенден алыс да. Анткени ал жерде 90 депутаттын 90 өзүнүн ою бар, 90 суроосу бар, 90 толуктоосу бар дегендей. Сиз кайсыл комитетте мүчө болосуз? Мен эл аралык комитет, коргоо коопсуздук жана миграция деген комитетте мүчөмүн. Элдик деген топтобун ичиндемин. Канчалык деңгээлде лоббисттик иш-аракеттер таасир этет ошол комитетте кабыл алынып жаткан чечимдергечи? Канчалык деңгээлде өз кызыкчылык лоббирование болгон күнү дагы ал жерде жалпы парламент добуш менен чечилчү орган. Коллективный орган. Бир киши алып кирип эле өзүнүн каалаганын жасап, каалаган жерге колун коюп чыгып кете бергенге жол өтө татаал ал жерде. 90 депутат менен сүйлөшүп, ошол сенин лоббировать эткен мыйзамыңды дагы түшүндүрүп берип, комитеттерде ошолорго ынандырып көндүрүш өтө чоң татаал нерсе. Ал депутаттар эле депутаттар. Андан тышкары мыйзам даярдалып атканда милдеттүү түрдө ошол мыйзам башка нормативный акттарга каршы келип калбайбы? Ар кайсы министерстволор уже исполнительный власттагы аткаруучу бийлигиндеги ар бир министрлик менен макулдашып чыгат. Ал жерде өзүнчө ой пикирлери бар. Андан тышкары администрация президенти дагы өзүнүн укуктуу баа берүү мүчөлөрү бар. Алардан замечание келет, алардын сунуштары келет. Ошентип атып, ошол сеткадан өтүш өтө кыйын нерсе да. Парламент бул баягы чөнтөк единый бир башы менен орган эмес да. Коллегиалдуу орган болгонго байланыштуу ушундай маселелерди өткөрүш, ошол сеткадан чыгыш өтө кыйын. Ошол 2,5 жыл аралыгында кандай мыйзамдардын үстүндө иш алып бардыңыз? Кандай жетишкендиктерге жете алдыңыз? Эл аралык комитетти өзүм тандап киргенин себеби биздин өзүбүздүн Кыргызстандын ичиндеги внутренний өзүбүздүн структурный саясатыбыз бар да. Биздин жарандардын укугуна байланыштуу, милдеттерине байланыштуу, ошол эле курулуштан, транспорт, архитектурага байланыштуу Кыргызстандын иши мүчө болуп аткан комитет бул эл аралык комитет. Кыргызстан, жалпы Кыргызстан менен башка өлкөлөрдүн мамилелерин регулировка кылчу комитет да. Ошол эле гранттар, канча деген кредиттик макулдашуулар, өзүмдү жогорку кеңешке жаш саясатчы катары келип катышып калганыма сыймыктанам да. Ошол эле Кемпир-Абад маселеси боюнча Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан канча 91 жылдан бери бүтпөй аткан, кол коюлбай аткан чоң деген макулдашууларга кол коюлду. Тажикстан, Кыргызстан границасы канча миңдеген гектар жерлерибиз аныкталып, такталып, чек аралар бекип атат. Өзбекстан менен ошондой. Ошол маселелерге мен ошо эл аралык комитетте мүчө болуп катышып, добушумду берип, ошол кагаздарды ичинен көрүп, Кыргызстандын коопсуздугуна, Кыргызстандын бекемдигине кичине болсо да салымымды кошуп калганга сыймыктанам да. Ушул иштер, чечимдер сиздердин комитеттен өттүбү, Ооба да, биз баягы профильный комитет, 8 комитет барбыз да. Мисалы үчүн курулушка же болбосо жол маселесине тиешелүү Кыргызстандын ичиндеги мыйзам актылар даярдала турган болсо, ошол транспорт жана коммуникация комитети бар. Ошол жерден бышырылып даярдалат. Укук коргоо органдарына байланыштуу ошого тиешелүү мыйзамдар болсо, өзүнүн тиешелүү комитети бар. Социальный комитет бар, медицина жана окуу жайларга байланыштуу жалпы социалдык тармакка тиешелүү өзүнүн комитети бар. Биздики именно ошол эл аралык макулдашуу болгондон кийин, чектеш өзүбүздүн кошуналарыбызга байланыштуу болгондон кийин
эл аралык комитеттен өтүп биздин карамагыбызда непосредственно биздин комитет ошого жооптуу болуп эсептелет да, ошону өткөргөнгө. Демек сиз ал комитеттин мүчөсү болсоңуз, жалпы мамлекетибиздин эл аралык саясатын аныктай турчу багыттардын бир бөлүгү болсоңуз, айтсаңыз, азыркы учурда тышкы саясат маселеси кандай жүрүп жатат, кандай баа бересиз? Жакшы деген баа берем. Бул баягы менин баам эмес, а сравнительно. Салыштырмалуу буга чейин болуп келген мамилелерибиз менен азыркы мамилелер асман менен жердей. Билесиздер, мурунку бийликтин, мурунку президенттерибиздин убагында Казакстан менен кандай жөн турган жерден чатакташып границалар чагылчу эле. Өзбекстан менен чоң тиги делегация саммиттерде бир эки кеп айта коем деп газыбызды жаап коюп канчалык Кыргызга зыяны келгени. Азыр ошол мен жана айтып кетпедимби? Кыргызстан, Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан границасынын бекемдеши, ошол вопрос маселе чечилип, кол коюлушуп, макулдашуу эки тараптан тең күчүнө киргени, бул ошол эл аралык биздин саясаттын туура алып барып, даана так жүрүп атканынын эң чоң белгилери да. Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолунун наконец-то кол коюлушуп, иши жүрүп атканы ошол биздин сырткы саясат туура жүрүп, туура алып барылып атканынын белгиси. Эми баягы салыштырмалуу негизи менен айтканда эле саясий биздин жетекчилерибиздин эрки болгон үчүн, саясий көрөгөчтүк болгон үчүн, саясатты туура алып барган үчүн башка өлкөлөр дагы ушундай макулдашууларга келип, биз буларга ишенебиз, чогуу иш алып барабыз, чогуу иш алып баралы деп тышкы саясатты бекемдеп атканын белгиси деп эсептейм. Мындайда жалпысынан ушул биздин Орто Азияда азыр бүгүнкү күндө мындай саясат кетип атат да, биригүү. Орто Азиянын биригүү процесси жүрүп атат деп мен өзүм эсептейм. Мен баягы комитеттин мүчөсү эле катары эмес, жаран катары айтып атам да, анткени тарыхта билет болушуңуз керек, согуш, экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин күчтүү Германия, Франция деген, Англия деген өлкөлөр, Европанын баягы центровой өлкөлөрү согуш бүткөндөн кийин Америкага, Японияга, Кытайга жеңиле башташкан. Экономика жагынан, куралдуу күчтөр жагынан эмес, экономика жагынан. Алар алдыга кете баштаганга байланыштуу, азыр калп айтпайын, Франция менен Германия, Германия экөө биригип Европейский союз түзүшкөн. Союз угля и металла деп, темир менен көмүрдүн евро биримдиги деп, 1951 жылы. Ошол айланып келип, акырында Европейский союздун, азыркы Евросоюздун түзүлүшүнө чоң фундамент болгон. Ана ошонун баягы аналогия катары карап көрсөк, бизде дагы азыркы кылып аткан аракеттерибиз, Кытай, Кыргызстан жол жана ЕАЭС, ПАСЕ деп ушу биздин Кыргыз, Орто Азиядагы болуп аткан азыркы биринчи кадамдар келечекте ошолордун аналогиясындай чоң бир бирикмеге айланат болуш керек. Ошого азыр кадам ташталып, ошого нук бурулуп баратабыз деген ойдомун да. Ошол багыт туура деп эсептейсизби? Борбор Азия мамлекеттеринин биригип тышкы саясатта бирдиктүү болушучу? Туура деп эсептейм. Ошондой болуш керек деп эсептейм. Анткени мындай мисалдар абдан көп. Ошол эле Американын ичинде, Канада, Америка, деги Южный Американын ичиндеги өлкөлөрдүн бирикмелери, Африканын ичиндеги западный өлкөлөрүнүн ичиндеги бирикмелери баары тең ушул принцип менен. Экономикабызды күчтөйлү, чек араларыбыз ачык болсун, бири-бирибиз менен алакаларыбыз, аласа беришилерибиз кенен ачык болсун дегенин негизинде болуп аткан бул мировой процесс, бизде эле эмес. Анткени экономикабыз күчтүү болсо, биз Кыргызстан кичинекей мамлекетпиз да. Чоң океанга эмебиз жок, жолубуз жок. Тажикстандагы, Өзбекстандагы, Казакстандагы биз дагы көрүп турабыз, что жалгыздан чоң рынокко чыга албаарыбыз да. Европа, Американын чоң базарына бара албаарыбыз да. Биригип алып, ичибизден экономикабызды алдыга жылдырсак, биз менен да септешет. Биз дагы ошол чоң шелковый путь деп коет эмеспи? Ошону кайра жандандырып, бизден дагы касап кылганга жолубуз ачылабы деп ойлойм да. Туура, мен да колдойм. Негизи азыр форматтагы чыкпадыбы? 5 кошу 1 депчи, плюс 1 деп. Бул форматта жакшы иштеп атат азыркы учурда. Ооба, мисалы бул мындай да, баягы көрүп билип айтасың да, бул эки көчөдөн ары кошунан жакшы жашап атса, үй бүлө мүчөлөрү жакшы турмуш куруп, жакшы кийинип, жакшы машина айдап, жакшы жашоо
кылып атышса, эки үйдүн ар жагы да ошону карап, бизде ушинтсек болот экен, жолу мындай экен деп алар да оңолсо болот да. Ооба. Эң негизгиси аларга жакшы болуп атса, жаман жолго түртүп аткан эмес да. Бирдемени жаңыда ойлоп чыкпай, есть пример, ошонун негизинде эле иш алып барса, биз дагы ошолордун жолундай өнүгүүгө жол ачылабы деген ойдомун да. Ооба. Талаша турчу нерселерибиз деле жок. Ооба да. Дилибиз, динибиз, маданиятыбыз, тарыхыбыз бир го. Ооба да. Эң негизгиси ошол да. Ооба, бириктире турчу нерселер да. Ошону биз туура пайдаланып, албетте баягы бири-бирибиздин границабызга алып алыш, кертип алыш, жеп алыш эмес. Ал жагын тактап ошого кадамдар ташталып атат азыр. Ошол эле чек араларыбыздын бекемдөөсү. Кытай менен убагында баягы өзөн кугушта да канча ызычуу болушкан. Бирок ошол кезде бекемдеп коюшу, ошо өзүбүздүн чек арабыз толугу менен бекем болуп, эми экономикага кенен кире берсек болот деген да. Анткени мисалы да Баткенге абдан көп чоң акча каражаттар которулуп, Баткенге өзүнчө статус берилип, ошол жерге экономикалык чоң импульс берилип атат. Анан мен мисалы үчүн же сиз тышкы инвесторсуз да. Баткендин потенциалын көрөсүз. Бирок ушул границасы ачык эndi Тажикстан менен. Өзбектер менен границасы ачык. Ал жакта Афганистан бар, Талибан бар, ошон уюмдар бар, эртең границасы жок. Бизге кирип келип калса, мен аякка салган акча каражатым коркунучтуу болуп калат деп сиз тартынып турасыз да. Границалар бекидүүбү, мамлекет кепилдик берип атабы, эч ким кирбейт, налоговый льгота менен иштейсиз деп. Сиз дагы өзүңүздүн чөнтөгүңүзгө уверен болуп киресиз. Акча каражатыңызды уверенно саласыз, ошол жерден киришиңизди табам деп эсептеп киресиз. Ошого чоң өбөлгө түзүлүп атат да бүгүнкү күнү. Жалпы азыркы учурдагы мамлекеттик саясатка кандай баа бересиз? Бийликтин багытына. Всё познается в сравнении деп айтат го орустар. Бардык нерсе салыштырмалуу жол менен аныкталат. Мына азыр чет өлкөдө жүрөбүз да, барып келип жүрөбүз. Чет өлкөдө барсаң, көзүң сүйүнүп го, кечинде чыксаң баягы башын экрандар, каякта карабасаң стройка жүрүп атат, жолдордун баарында тең тиги тяжелый техника ары бери аралап жүрөт дегенде, ошонун азы карасаң бизде. Кечкисин чыксаң, бардык жерде башын экрандар иштеп, курулуш жүрүп атканы. Курулуш деген бул индикатор экономиканын. Курулуш жүрүп атканы бул ошо экономиканын стабилдүүлүккө баратканын көрсөтмөсү. Кыргызстанда азыр сөз болуп атпайбы, мода. Мурун эле кылып койбойт беле деген. Ушинтсе болот экен да деген. Чынында жолдорду салып атышат, миңдеген квартиралар түзүп атат. Бишкектин ортосунда эмес, нарынга барсаңыз дагы, Баткенге барсаңыз дагы жана анча тиги чоң имараттар, спорт комплекстер. Мына кече күнү МВДга 100 машина канча тапшырышты президент барып. Жалпысынан 2000ден ашык машина тапшырылды 3-4 жылдын ичинде. Буга чейин ошол болуп аткан иштердин акча каражаты демек башка жака кетип аткан экен. Бизнесмендер көбөйүп кеткен жок. Же болбосо чет элдик инвесторлорубуз кичине кошулду, бирок мурункуга салыштырмалуу эмес. Ошол эле акча, ошол кездеги эле колдонуп жүргөн мамлекеттик органдар, ошол эле элдин саны, бирок мурункуга салыштырмалуу эселеп көзгө көрүнүп атат го. Мурунку бийликтин кетирген эң чоң каталардын бири деп мен жаран катары айтканга укуктуумун, анткени азыр көргөзүп койгондон кийин тигилерди жакшы көрүп кала албайт экенсиз. Ошол эле каражаттарды, значит, бир топ, бир уч бөлүшүп жарып жүргөн экен да. Деген ойго мен эле эмес, тиги айылдагы аксакалдар ушундай ойго келип атат. Айылда жолдун өмүрү салынбаган асфальт салынып атса, тиги чырак жарыгы кирип атса, хотя бы ошону кылып коюшпаптыр да деген ойдо сравнительно абдан алдыда деп эсептейм да. Бул дагы баягы предел эмес. Бул дагы негизинен болчу нерсе болчу, бирок тилекке каршы мурункулар жасабаганда азыркылар кылып атышат деп мен түбүрдө айта алам да. Кыргызстанда түрмөгө отурбаган саясатчы калган эместей да. Сиз дагы ошентип бир жолдоп чыккан экенсиз. Канча жыл отурдуңуз түрмөдө? Саясатка байланыштуу нерсе, атамдын саясатына, атам менен ошол кездеги өткөн бийликтердин, эми ачык эле айтайын, Атамбаев менен Сооронбай, Шарипов ичинде атам менен пикир келишпестигинин айынан болгон нерсе. Мен 1,5 жыл атам менен кошо түрмөдө камап отурушту. 1,5 жыл астыр көптүр кичине
кыйынчылыкты өткөрдүк, көргөзүштү дегендей. Бирок мен астында 50 жыл болсо дагы андай тажрыйба, андай ошол жерде көргөн нерсени көрө алмак эмесмин деп эсептейм. Ошол жерде 1,5 жылдыкты алдыда 20-30 жылда дагы кандай кылсаң дагы ошондой тажрыйба ала албайсың, ошондой урок деп коет го. Ошол билимди ала албайсың тиги салыштырмалуу. Ошон үчүн мен баягы ага кейибейм. Ага баягы жаман болуп өкүнбөйм. Анткени эң негизгиси мен ошол биринчи күндөн баштап, СИЗОго алып келгенден баштап өзүм билем да, мамлекеттик кызматта бирде күн иштеген эмесмин. Мамлекеттик акча каражат менен бирде жолу колдонгон эмесмин. Мамлекеттик унаа айдап көргөн эмесмин деген ичтеги ой ошол дайыма баягы надежда кармап турат экен да. Тазамын. Эртең акыр аягы баары акталып чыгабыз деген. Ошону менен 1,5 жыл ишин аралап, тиги эл түрмөсүнө алып барат, Петровкасына алып барат, Кырчет дегенчи колония алып келет, бул СИЗОго алып келет, тиги КМ СИЗОсуна алып барат, лагерь көргөзүп, ортодо ары бери ташып жүрүп берип, мен аркылуу атама кичине давление кылабыз дешти. Коррупция деп статья коюп, өмүрүмдө мамлекеттик кызматта иштебесем, коррупционерсиң деп прокуратура тарабынан 18 жыл сурадыбы? 18 жыл сурап, анан 8 жылга соттошкон. Каяктан келип чыгып атат бул иш? 2009 жылы өткөн бийликтердин убагында Манас биздин эпосубуз бар го, 3 жылдык трилогия. Ошол Манас эпосун кыргыздардын атынан деп Кытай эл республикасы өзүнө регистрация кылган экен. Биздики деп. Манасты биздики деп. Манасты биздики деп. Анткени Кытайда Синжан автономдуу округ бар эмеспи? Кыргыздар жашачу Кызыл Суу. Ошол жердеги кыргыздардын атынан Манас биздики деп ЮНЕСКОда регистрация кылган экен. Бирок Манас биздики деген менен кыргыздардыкы деген менен ал территория Кытайлардыкы да. Ооба. Учурунда чоң Тибетти азыркы Кытайдын ичиндеги жок кылып, Кытайдын территориясына кошконунун себеби дагы ушундан. Тибеттин тарыхын жоготуп, Тибеттин ушуга окшогон эпос тиги батырларын биздики, бирок биздин территорияда Тибеттики деп атып, ошондо ассимиляция кылып жоготуп, азыркы жаш муну билбейт да. Тибет десең Кытай деп айтат. Ошол жолдун башталышы болгон Кытайга кыргыздардын атынан регистрация кылып койгон экен 2009 жылы. Анан бийлик алмашып, Атамбаевдин убагында атам депутат болчу, эл аралык комитеттин төрагасы. Ошол учурда Атамбаевга кирип, ушундай бир туура эмес иш болуп калыптыр. Бул кыргыздыкы да. Биз ушуну кайра өзүбүзгө кайтарып, биз өзүбүздүн кыргыздыкы деп печатыбызды басып коюш керек. Кандай дейсиз? Десе мен бул эми Кытай менен мамилебизди бузбайлык. Аяка аралашпа. Ал колдон келбейт. Сен колуңан такыр келбейт, аралашпа деп коет. Анан атам макул аралашпайм, бирок өзүм аракетимди кылайын деп кетет. 2013 жылы Кытайдан аны алып алыш өзү бир иш. Жокко чыгарыш ошол чечимди ЮНЕСКОнукун. Азыр бир шаар эмес, райондун сотунун чечимин жокко чыгара албайсың да. Тиги эл аралык деңгээлде Кытайдан алыш бир чоң иш. Анан кайра ошону алып барып далилдеп, биздики, казактык эмес, казактар каршы чыккан. Башканыкы эмес, мына биздики деп ЮНЕСКОга регистрация кылыш, ошол жерде мындай жөнөкөй тил менен айтканда нотариально заверить этип печатын басыш, бул бир иш экен да. 2013 жылы регистрация кылып бүтүп, мен да өзүм ошол Францияда иш чараларын алып барып, ошол жерде чогуу даярданып, мен көргөм кандай деңгээлде, кандай кыйынчылык менен ошол жерде 200 мамлекеттин өкүлдөрүн көндүрүш, капталында чоң Казакстан каршы чыгып атканда, ошолордун баарына далилдеп бериш канчалык бир чоң иш экенин ошол жерден көргөм. 2013 жылы регистрация кылганда элдин оосунда Манасты Кыргызстанга кайра кайтарып келиптир деген сөз көбөйгөнгө байланыштуу. Жакында шайлоо болот деп, Алмаз Атамбаев бизге конкурент болбосун деп иш козготуп камай турулачы дегендин негизинде болгон окуя да. Ошол менен бирге атам менен баягы разборкалар болсо өзүңөр такташып алгыла эмес, баласын кошо деген ошол жерден чыккан да. Анан ал эмнеден чыгат? Атамбаев ошол бул иш бүтүүрүнө көз жеткен эмес да эч кимдин. Жеткен эмес экен ал кезде. Бирок регистрация болгонго байланыштуу ушул ишти мен кылып койду деп айтты. Атамбаев демилгеси там ушундай кылдык деп. Атам мен макул мен кылам, айтам аны.
мындай эч кандай проблемасы жок. Бирок ал жерде бир эле документти көтөрүп алып жалгыз Самахов Каргамбек жүрбөйт да. Анын артында чоң килтейген команда бар. 100дөн ашык адам бар. Илеген ЮНЕСКОнун институту бар Кыргызстанда. Ошонун жетекчилери бар. Анын ичиндеги тиги иш алып барган адамдар бар. Канча деген дипломаттар бар. Канча деген иш бар. Анын баары эмне дейт? Акыл мен деп коеюн. Алар билет да что андай эмес экенин. Деп экөө ошол жерден кичине пикир келишпестик болот дагы. Анан камай тургула дейт. Ушулбу себеби? Себеби ошол. Шайлоодо конкуренция болбосун дегени. Анткени баягы мен атам өзү айтат, шайлоого даярданып, же болбосо бир президенттик амбиция жок, жөн эле депутаттык өзүмдүн милдетимди аткарып, кыргызга күйүп, биздин баарыбыздын атабыз да Манас. Ошол Кытайда жатса, Кытайдыкы деп атса, бир башка бир Кытайдын жараны. Биздин өзүбүзгө алып келип кыргыздыкы деген далилдеш мен үчүн менин милдетим деп. Эч кандай саясий подоплекасы жок жасалган ишти саясатташып кетиши мүмкүн деп кичине конкурент көргөндүн себеби да. Жерди менчиктештирип алган деп дагы чыгып атпайбы? Негизи ошого такаган да турабы? Основной причинасы жана мен айтып кеткен негиз ошонун жолу бар да. Кандай жол менен камаш керек? Ошол менчикке алынган жерлерди жеке мыйзамсыз алып алган, мыйзамсыз трансформациялап алган деп ишти окушкан. Биз 2007-жылы атамдын чоң достору бар араб өлкөлөрүндө. Ошолор менен сүйлөшүп, Кыргызстанда эң биринчи, Кыргызстанда эмес, Орто Азияда эң биринчи чоң 18 лункалуу гольф клуб ачабыз. Бул жерден Кыргызстан жер сатып алабыз. Тилерден инвестиция берет, биз жер сатып алабыз, тилдер салап, анан биргелешип иш алып барабыз деп. Бул жерден Кыргызстандан чоң саясатчыларды, ошол министрлердин өкүлдөрүн алып барып, ошол жерге көргөзүп, тааныштырып, проект менен жеринен жасап аткандарын көрүп, Кыргызстанга канча инвестиция болор экенин көрүп, бул жерге ошол бир эмираттын тиги эмирин алып келебиз деп сүйлөшүп, сатылып алынган жерлер болчу. Менчик жер. Мисалы үчүн сиздин айыл чарба багытында айылда үлүшүңүз бар да, мисалы. Ошондо үлүштөрдү менчиктен сатып алып, топтоп бир жерге жыйнап, госрегистрдин макулдугу менен, нотариустун тиги мөөрлөрү менен, сатып аткан адам менен сатып алгандын распискасы менен мыйзамдуу түрдө алынган нерсени булар эптеп иш токуп, мамлекеттен алып алган жерлер болчу деп сотко прокуратура токуптуп жиберет. Ал ошондо жеке менчик жарандардан сатып алынган жерлер, Менчик. Азыр айылга барсаңыз, айылдык тургундардын үлүштөрү бар да. 20 сотка жер, 10 сотка, 5 сотка деп тилке болуп. Ошолордун алынып чогулуп тизилген жер. Аны алып сатып алганга эч ким жок дейилбейт. Туурабы? Келишим регистрация кылып печатын басып берсе мыйзамдуу. Ошондой ишти туура эмес болгон деп анан сотко беришти. Прокуратура иш козгойт. Иш козгоп 2015-жылы козголуп, 2017-жылы сотко өткөрүлүп, 2 жыл сот болуп, акыры бизди камоого чыкты. 2015-те башталды эле бул иш, Негизи жалпысынан 2012-жылы башталган. Аида Салянова деген нарындык эжекем бар. Ошол ишти токуп баштап берип, 2017-жылы соттун чечими менен аяктаган. Жалпысынан канча 2012-17 5-7 жыл. Соттук процесс, тергөө. Азыр ошонун баарын баштаганын баарысы тең. Өздөрү менен өздөрү точно ошол өздөрү каскан анга түшүп, өздөрүнүн жазаларын алып, өздөрү ушул жолдон өтүп кыйналып жүргөн учурлар окшойт. Ал жердин тагдыры эмне болду? Трансформация болгон. Трансформация болуп, баягы соц объект курулат дегенге байланыштуу биз ал жерде бөлүп чарып сатып жибербей, Агахан фондунун чоң Орто Азиядагы эң чоң учебный центр, университетский кампус, социальный объекттер менен курулат деп Агахан фондуна сатканбыз. Толук бир эле. Толугу менен бир. Ал эми баягы мындай да менчик жер. Бизде сотто отуруп алып, сот болуп аткан процессте прокурор окуп атат. Каргамбек Самахов ушундай полномочиясы менен пайдаланып, ушунча жерлердин баарын алып алыптыр айыл өкмөттөн. Биринчиден, ал кезде Каргамбек Самахов ортодо депутат болчу эмес. 2007-жылы билесиңиз болсо керек, Атамекен партиясын жоюп ийишип, анан Ак Жол партиясы келген, таратып жиберишкен. Ошол учур депутаттык эшмердүүлүгүнөн кетип, анан бизнес кылып жүргөн кезинде. Анан экинчиден сот сурап атат прокурордон. Бул жерлерди мамлекеттик деп атпайсыңарбы?
менчик свидетельствосу жүрбөйбү үлүш жер деп десе кайра түнү менен барып алмаштырып экинчи протестке кайра ошол жерин оңдоп келишип мамлекеттик эмес тиги менчик экен деп. То есть өйдө жакка туура эмес маалыматты даярдап эптеп чампалап акчып менен тигип сотко өткөрүп жиберишкен да мындай айтканда. Анан бүгүнкү күнү Кыргызстанда алды саттуу келишимин түзүп недвижимость алса болот да. Аякта ограничение жок да, сен 1 батире аласыңбы же 10 батире аласыңбы, 1 машина аласыңбы же 5 машина аласыңбы, анда ограничение жок да. Ошону алдыга коюшуп, мынча гектар жер бар экен, анан мындай экен деп ичине бут тосуп ишти окушкан. Чоң адамдардын аты да аталып атат да. Аида Салянова айымынан баштап Алмазбек Атамбаевга чейин. Мен аны ачык айтам. Тиешеси бар экен да. Түздөн тиешеси бар, ачык айтам. Мен анткени өзүм ошол жерде жаш болуп туруп ошолордун колунан мени көрүп туруп күнөөм жок экен 1,5 жылга соттоп жибериш деген бул Кудайга жакпаган нерсе. Акыр аягы далилдеп андай эмес экенин тактап бердик. Андай иш болбогонун ак экенибизди далилдедик. Анан мен баягы оюман чыгарып айтып аткан жерим жок да. Баары тең кагаз түрүндө ким менен башталган, ким менен бүткөн баары тең ар бир файлда, ар бир папкада тиркелип биздин чөнтөгүбүздө. Анан оюман чыгарып айтып аткан жерим жок. Ар бир нерсенин өзүнүн соттук чечимдери бар. Ар бир ошол адамдардын кылган кагазга түшүргөн баракта колдору бар дегендей. Анан мен ошол кезде эле айтчымын. Эми атама сурооңор болсо атам менен сүйлөшкүлө да. Менин этешим бар. Мен менен кошо эки эң жакын досумду кошо камашып, алар менен кошо бир түрмөдө жүрүш, бир жерде чогуу жүрүш өтө кыйын нерсе. Макул мен баласы экенмин. Тиги экөөнүн этешеси бар деген суроолорго жооп бүгүнкү күнгө чейин алган жок. Суроо деле берген жок, чын айтсам. Анткени Кудайга шүгүр, жогорку кеңештин депутаты болуп шайландым. Тигилер өздөрү ошол мен көргөн жерди көрүп, ошол жолдон өздөрү башынан аягына чейин өтүштү. 36-жылы чоң атам салган нарында үйү бар эле. Ошол жерди салып, ошол жерде элишкен. Ошондон бери конфискация кылышып. Аны өздөрү ошону какшап жүрөт азыр. Атабыздын үйү салып алды, тигишке тиешеси жок деп. То есть баягы бирөөгө аңды терең каспа дейт го. Ошондо улам ар бири өзүнүн жазасын алып, биздин тиешеси жок деле Кудайым жазалап атат окшойт деп ойлойм да. Тигил долбоор эмнеге ишке ашпай калды? Ошол гольф клуб неге салынбай калды? Биз ошол жерлерди 2007-жылы элден сатып алып, 2008-жылы проект Дубайда, Эмиратта чийилип аткан жеринен, эсиңизде болсо керек, дүйнөлүк финансовый кризис деген болгон. 2008-жылдан 2010го чейин беле ушундай кылып айтпасам. Тиги Америкада искусственно салынган ипотечный фонд жарылып, баягы дүйнөлүк финансовый кризиске айланган. Ошондун кесепети биздин атамдын достору, бизнес партнерлоруна дагы талакасы тийип, бул жердеги проектти ошол өтмөйүнчө токтотуп турсакпы деген келишимге келишип токтотуп коюшкан. Андан сырткары ошол биздин ал кезде инвестиция Кыргызстанга алып келиш өтө оор болчу. Жеке менчик самолеттор менен келип, ошол атама жолугуп, чогуу иш чара жүргүзгөндү мурунку бийликтеги структурада жүргөн адамдар көрүп, бизден баш ырсаттап, напрямую ошол инвесторлорго чыгып, биз менен иш алып барбайсыңарбы? Биз чечебиз. Кыргызстанда биз шарттарды түзөбүз дегенге байланыштуу чет өлкөдөгү атамдын достору, инвесторлору ачык айтып, бизге могу келип кетти. Могу келип атат. Мындай кылгыла деп шарт түзүп талап коюп атат. Ошого байланыштуу биз кичине кое туралыкчы дегенге байланыштуу бул проект токтоп калган. Андан тышкары 2010-жылы өзүбүздө революция болбоду. Ал бүтүп финансовый кризис бүтүп, мына өзүбүз баштайлы баягы проект эмне болду деп тиги тумбочкадан алып чыккыча бир революция болду. Башаламан, ызы-чуу. Ошондойго кайсы инвестор келет? Ошондон улам баягы басаңдап кечигип анан токтоп калган болчу. Ал жердин тагдыры боюнча дагы бир суроо берим келип жатат. Бөлүнүп таратылып кеткен эмес ал жер, Жок, мындай да, азыркы бүгүнкү күндө ал жердин тагдыры биздин өлкө башчыларынын талабы менен, макулдашуусу менен жалпысы мамлекетке өткөрүлүп берип, ошол жерде Кыргызстанда бир жерге салына турчу ипотекалык үйлөр салынат деп келишим менен бергенбиз. Мамлекеттин балансында.
ошол жерге чоң үйлөрдү салабыз деп проект даярдап атышат азыр. То есть бөлүп салып аргинге сатып жүргөн жерибиз жок. Наоборот, мамлекетке жардам болсун, мамлекеттин кызыкчылыгында иштесин деп өткөрүлүп берилген жер. Анан ошол кылмыш иши деп атпайбы? Ошол жерде бир мындай маанилүү эки эле нерсе бар да. Кылмыш иши качан козголот? Эгерде бирөөнүн укугун бузсаң, бирөөгө зыян келтирсең. Ошол кылмыштын ишинин алкагында мамлекетке бир дагы сом, бир дагы тыйын зыян келтирилди дегенди далилдей алышкан жок. Бир дагы жарандын, бир дагы мамлекеттик органдын укугу бузулду дегенди далилдешкен жок. Азыр эми толугу менен акталдыңызбы? Ооба. Толугу менен акталып, кайра шайлоого аттанып, талапкер болуп атабыз. Айтып атышат го коомчулукта, акталып элек, бийлик менен сүйлөшүп алып, маселесин чечип алып, ишин жүргүзүп жатат депчи. Бийлик менен сүйлөшүп алып деген бул кандай? Бийлик менен мындай да, бийлик азыркы учурда бир талапкер менен же болбосо бир депутат менен барып алдына барып сүйлөшүп иш алып барчу деңгээлде эмес. Мурункудай кур сөз менен саясатчы болуп, мен мынтип коём, тигинтип коём деп коркутуп, сөзгө тартып, өзүнүн кызыкчылыгын чыгарып кетчү мезгилден өткөнбүз. Бийлик ким депутат болбосун, ошону менен иштешип, бийликтин мыйзамдарын аткарып, жазганга сүйлөшүүлөр жүргүзгөнгө даяр деп мен эсептейм. Анан бийлик менен сүйлөшүп алып, юридикалык жак бар да. Мага депутаттык орундан дагы өзүмдүн акталып, таза жүргөнүм эселеп өйдөрөөк да. Ал жерде бийлик менен сүйлөшүп аласың. Күнөөлүү болуп турсаң, бийлик менен сүйлөшөсүң, ким менен сүйлөшпөсөң дагы бул юридикалык жактан туура эмес нерсе. Ал акыр аягы баары бир туура эмес деген тастап коет. Эртең болбосо бирси күнү. Ошон үчүн бийлик менен сүйлөшүп алып, мен округ Нарын шаарына барып атпаймынбы? Нарын шаарында кандидат болуп атпаймынбы? Ошого байланыштуу ар бир округда өзүнүн оппоненттери болот. Ар бир округда өздөрүнүн баягы каршылаштары болот, талашкандар болот. Ошол деңгээлде чыккан сөз. Анан эч кандай кагазды бул сөз талапкер боло электе чыккан. Анан талапкер болду деген сөз бул өзү ошол акталган экен, таза экен, такталган экен дегенди билдирет. Анан жанагынча Центральный избирательный комиссияны алдап кетиш мүмкүн эмес да. Же буга привилегия, буга жок деген болбойт да андай. Ошон үчүн кагаздарыбыздын баары так болгон үчүн, актоо чечимдерибиздин баары тең акталып, реабилитацияга укуктуу болгон үчүн бизди талапкер кылып, кандидат кылып атышат да. Бул кагаз ошолбу? Ооба, ошол. Соттун чечимиби? Ушул жөнүндө көп маселе болду да. Көп интернет тиги булактарында сөз кылышты. Ой, бул деген акталган эмес, акталууга мүмкүн эмес деп. Мен акырына чейин кармап отурдум. Сөз кылбай, кеп кылбай, жыйынтыгы менен сүйлөшөбүз деп. Соттук чечимдерге ылайык толугу менен акталып, реабилитацияга укуктуу болгонбуз. За отсутствием его действия в состава преступления дейт. Жакшы. Демек, мыйзамдуу эле экен да баардыгы. Албетте. Чекит коюлуш керек го дейм да анда. Бул маселегечи. Кандай болсо дагы. Эми ушул ишти сиз айткандай токуп, башында тургандар, чечим кабыл алгандар кандайдыр бир жазасын алыштыбы? Мен өзүмдүн жеке инициативам менен эмес. Мисалга келтирип кетсек, ошол эле мага башында иш козгогон Аида Салянова 10дон ашык күн СИЗОго тургузду, ыйлап чыкты го. Башооту менен Атамбаевди сдавать этип. 1,5 жыл менен 10 күн айырмасы бар да. Мен өзүнүн жазасын алды деп эсептейм. Мен ага жамандык каалап же болбосо бир бут тоскон ишти аракеттерди кылган жокмун, кылбайм дагы. Өзүнүн деңгээлинде өзүнүн жазасын алды. Андан кийинки ушул ишти баштап контролдогондор, ошол эле Манас Арабаев билет болуш керек. Тиги аппарат президентida начальник управления. Белгилүү аты. Биздин карап аткан сотту алып келип алып, райондук соттун судьясын. Мондай чечим чыгарасың деп кийин показания берип, ал киши ушинтип мени давление кылып атат. Чара көрүлө деп. Тилекке каршы кайсы болуп кетти ал киши. Ошондойго чейин барышкан. Ал өзүнүн жазасын алды. Ал дагы бир сотто бирдеме отуруп чыкты окшойт. Индира Жолдубаева деген болгон. Сүйлөсө баары тең тим эле мыйзамда сүйлөшөт. Муш таза, тим эле
бийлик алмашканда көрүп атабыз го. Кимдин арты кандай деңгээлде кир экен. Ошол өздөрүнүн арты кир болуп туруп, башкаларды жамандап, башкаларга ушундай ишти окуган, бул эки эсе жаман нерсе да. Атамбаев өзү, Алмаз Атамбаев так биз көргөндү көрүп, мен отурган түрмөдө отуруп, биз сүйлөгөн сөздү бүгүнкү күнгө чейин сүйлөп келе жатат го. Акыйкатсыздык, акыйкат кайда, анан соттордун баары продажный, анан тигиндей мындай. Маалында эң системаны бузган адамдар ошолор да. Мен аны ачык айтам. Өзүмдүн жоон терим менен ошону көрүп билген үчүн. Жөн эле көчөдөн келип алып, тиги сырттан тияктан уктум эмес, өзүмдүн жашоо турмушума байланыштуу ошол жерде көрүп калган адам катары уктум айтканга. Өздөрү маалында азыркы түшкөн наңды өздөрү катышкан да. Ошол системаны башында туруп түзгөн ошол адамдар да. Бир күн прокуратуранын системасында иштебеген ошол ген прокурор Салянова мисалы. Канча деген саясий буйруктарды аткарып, канча деген ушуга меникине окшогон туура эмес чечимдерди чыгарып, канчасы ушундай болуп акталып, канча адам запкы жеп жабыркаган. Баягы чоң саясатта жүргөндөрдөн тышкары. Мен свидетельмин, мен көргөм ошолордун баарысын тең. Канча деген саясий буйруктарды аткарышып, ошол Салянованын убагында, Алмаз Атамбаев, Сооронбай Шариповдун убагында соттордун баары тең кол судья болушкан. Ал элдин баары билет да аны. Каяктан кандай указание менен кандай чечим чыгарышып. Ошолордун бири меники да, биздики. Системаны бузган адамдарды бузуку деп айтса болот да. Өмүрүндө бир күн прокуратурада иштебеген ошол Салянова, Жолдубаева Индира. Ал эмне прокуратурада иштешти беле? Тиги администрациядан келип үстүнөн түшүп, аткаруучу болосуң деген адамдардан болчу да. Анан ошолор адамдын укугун бузуп, тебелеп, тепсеп, анан бүгүнкү күндөгү бийликке акырат айтып, оңдоп түздөгүсү келгендерди туура эмес деп эсептейм да. Таптакыр туура эмес. Баштагандар ошолор. Баштагандар ошолор дагы анан азыр өздөрүнө келгенде, өздөрүнүн арты ачылып, жаман иштери, плат иштери ачылганда, азыркы бийликти жамандап атканда өздөрүнөн көрүш керек да. Негизи ушундай саясий иштер бизде көп болот го. Саясий иштер, саясий мотив мененчи. Ошолорду кантип токтотсо болот? Негизи бул туура эмес да. Туура эмес? Албетте туура эмес. Эгерде мамлекетке зыян келтирип, мамлекетке тиешелүү малды, мүлктү учурунда өзүңдүн укуктук кандайдыр бир себептер менен пайдаланып алып алган болсоң, тартып алган болсо, же кандайдыр бир жалакасын тийискен болсо, бул саясий жок эле милдеттүү түрдө ордуна коюлуп жазаланыш керек. Бул базовый принцип. Базовый принцип справедливости. Акыйкаттын эң негизгилеринин шарттарынын бири ошол. Анан аны саясатка айлангандар, саясатташтыргандар, саясат менен жамынгандар деп эсептейм. Саясат менен жамынып, элден кандайдыр бир упай топтоп, өзүнүн таза көргөзгөндүгүн деп эсептейм. 1,5 жыл түрмөдө отуруш оңой эмес да. Кандай күндөр өттү ал жакта? 1,5 жыл эми кандай десем, ар бир күн өтө кыйын да. Кадимдей же көнүп калабы адам, мисалы кандай болду сизде? Көнүш кыйын го, көнүш болбойт го дейм. Ал жерде жана айттым, сени күнүгө сактап турчу нерсе үмүт, надежда. Эртең чыгам деген. Эң негизи сен артыңда таза экениңди, ошол кылмышты кылбагандыгың үмүт берип турат экен. Акыйкат эртең баары орнойт деген принцип менен жүрөт экенсиң. Жана чынында бирөөнү өлтүрүп салышып, бирөөнү чаап тээп, бирөөнү урдап алгандар, алар билет. Мен урдадым. Мен бирөөгө жалакамда тийгиздим. Мага момча беришти, срок. Ошону деп коюшчу, арканды алыска таштап коюп жүрө беришет экен. Бирок артыңда күнөөң жок болгондон кийин ар бир күн эртең бошойм деген менен жүрөт экенсиң. Кандайдыр бир басымдар болот отурбу сизге карата түрмөдө отурганда? Бийлик тараптан, бийлик дагы эмес, ошол жакта уюшкан кылмыштуу топтор тарабынан, анткени ал учурда гүлдөп жаткан учуру да. Алардынчы пенитенциарный системада түрмөдө жалпысынан мен ошол жерде байкап көрдүм, 3 категория бөлүнөт экен да. 30% случайно, кокустук менен
түшкөн балдар 30% атайын кылмыш кылып түшкөндөр, 30% оңолбос кылмыштуу топ мүчөлөрү, рецидивисттер, кайра эле кармалып ошол жака кире бергендер. Анан жана биринчи айткан 30%-тын ичинде ошол кездеги иштери токлуп, бир кылмыш кылса үстүнө дагы 5 чаптап, бирөөнүн тиги кошелегин урдаса 10 урдадың деп кошуп, милицейский, прокурорский, судебно-правовой беспределдин айрым туура эмес кызматкерлердин кылган иш-аракеттерине байланыштуу отургандар көп экен да. Анан ошол случайно түшкөндөрдү оңдоп чыгарып кетсе болот. Ошол сиз айткан туура айтасыз, ошол кезде баягы ОПГнын таасири өтө чоң болчу да. Ошол ОПГда жүргөндөр жаш, 20 жаштагы, 18 жаштагы балдар түшөт. 2 айга СИЗОго кармайт, 2 айдан кийин готовый преступник болуп чыгышат. Болбосо өзү андай биз өзүбүз көзүбүз менен көрдүк да. Чогуу бир камерада жаттык. Машинасын урдап эмес. Тиги бала жууйт машинени, мисалы. Жууп атынан кийин магазинге барып келе коюш деп айдап кетет бирөөнүн машинеси. Барып алып уруп алат же болбосо келсе машинеси жок тиги арыз жазып коет, 2 ай камап коюшат. Болбосо 18-20 жаштагы бала. Ошол баланы тарбиялансын деп камайт да. Тарбияламас, тескеринче тарбия алып чыгат да жерде. Тескеринче тарбия алып, ошолордун опытын набираться этип, криминальный дүйнө жакшы турбайбы, сонун турбайбы? Айдап чыгып ал обязательно дагы бир кылмыш кылат. Ошондой жагдайларды мен өтө көп көрдүм. Случайный кокустак менен тиги кылмыш жасап алгандарды өтө көп көрдүм. Анан жана сурабадыңызбы, өтө кандай мамиле болду эле депчи. Системанын ичинде, түрмөдө акыйкаттуулук ошол кездеги сырттагы укук коргоо органдарынын акыйкатына караганда ичинде күчтүүрөөк экен. Мен ошого катуу таң калдым. Бизде түрмөгө отурушкандан баштап аягына чейин биздин бир дагы мамлекетке зыян келтирбегенибизди ичинен билишип, бизге баягы лишний срок берилген жок. Анткени булар чыгат, арты таза, эч кимден эчтеке урдаган эмес, бирөөгө зыян келтирген эмес. Чынында жазалангандар, чынында тиги кылмыш менен кармалып отургандардын жазасы күчтүү болчу. Өздөрүнүн тиги тили менен айтканда жестко, но справедливо да. Мен ошонун ичинен көрдүм. Анткени ал жерде да адамдар жүрөт. Роботтор эмес, айбандар эмес. Ошол жердин тартибин карап, ошол жердин ичиндеги системанын ичинде жүргөн, акыйкатты кармаган базовый ошол жердеги ичиндеги жалпы принциптер иштейт экен да. Чынында урдабасаң, чынында тиги бирөөнүн укугун бузбасаң, ал жерде дагы туура таза жүрсөң болот экен. Жалпы жонунан уюшкан кылмыштуу топтор менен болгон күрөшкө кандай баа бересиз өзүңүз? Азыркы учурда жүрүп жаткан мамлекетте. Кыргызстандын, эгерде биз Кыргызстанды алдыга жылдырып, өнүктүрөбүз, өстүрөбүз, экономикабызды алдыга жылдырабыз десек, бул кадам эрте эле кеч болуш керек болчу. Буга чейинки бийликтер менен кошо аралашып, чогуу чай ичип отурбай, эпактан ушул ишке барыш керек болчу. Эпак тазаланыш керек болчу, түзөлүш керек болчу. Эгерде чыныгы экономикабызды Кыргызстанды алдыга жылдырабыз деген ойдо жүргөн буга чейинки бийликтер болсо, тескеринче болду. Чогуу чай ичип, бири менен алакалашып, алышып беришип, ачык эле нерсе эмес беле? Мындайча айтканда, бандиттик өлкө эмес белек? Туурабы? Светский, унитарный, полубандитский өлкө эмес белек? Конституция жазылбаган эле болбосочу. Гүлдө ар бир пансионатка барсаң, бирден эшигинин оосунда тиги ошакта караган балдар турчу эле го. Ар бир комоктон тиги семечке саткандан бери долясын алып. Өйдө жактагы чоң үлкөндөрүн айтпаганда. Мен абдан колдойм, туура деп эсептейм. Мен баягы ар бир адам өзүнө салыштырмалап айтат да. Мен болсо мен деле ошентип элекмин го деп. Анткени өзүнүн башын сайып, азыркы жетекчилик ушундай жолго барышы бул өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы эмес, жалпы Кыргызстандын келечектеги муунга болуп көрбөгөнү салымы да. Биз азыр биз уракта балдарбыз да. Бизге билинбейт. Биз банкени көрүп калганбыз, аны дагы, муну дагы. Биздин балдар, неберелер уже ошол система илгери кандай болчу экен деген деңгээлге азырап келип коюп атпайбы? Келечектин туура
пайдаланууну азыр тургузуп коюшпады. Анткени кайсы бизнесмен болбосун Кыргызстанда жокко дейм менимче. Кичине орто бизнестен өйдө бизге дагы келип кичине сүйлөштү эле, таасирин тийгизди эле дегендер. Туурабы? Азыр ошонун баарысын тең баягы укуктук талаага салып тазалап түстөгөнү мен чынында колдойм. Өлүм жазасын киргизүү аркылуу коомдо болуп жаткан зордук зомбулук маселесин чече алабызбы? Кандай ойдосуз? Коомдо зордук зомбулуктун проблеманы чечпейт го дейм. Зордук зомбулуктун өзөгү 100 башты кыйсаң дагы токтобочу нерсе да. Биздин Кыргыздын үй бүлөлүк мектеп эмес бала бакчадан тарбиябызды оңдоп түздөп ошол жерге салымыбызды кошуп бир нече поколение оңолмоюнча үстүндө канча кишини атсаң дагы асты даяр боло электе оңолбойт го деп эсептейм. Менин баягы юридикалык өзүмдүн жеке оюм да. Анткени коомдук жанагыдай зордук зомбулуктун кесепети менен эмес, ошонун алдын алуу ишин күчөтүү, ошол алдын алып, ошо алдынан азайтканды күчөтсөк, ошол ишти алып барсак, атып деле эч кимдин кереги жок болот го деп эсептейм да. Тарбия үй бүлөдөн да. Ошол маалында ар бирибиздин азыр Кыргызстанда мойнунда кредит турса, эртең төлөлөп кекиртектен алып коколоп атса, үйгө келсең тиги аялың кыйкырып, балаң ызылдап атса, жарыласың да. Ошол экономикалык стабильность, моральный, материальный дисциплина болуп биздин кийинки муундарыбыздан жакшы тарбияланганда, анан зордук зомбулук жок болуп кетпейт, бирок өзүнөн өзү азайчу нерсе да. Башка өлкөлөр бизге пример да. Өнүккөн өлкөлөр. Чөнтөгүңдө акчаң турса, кенен жакшынакай окуу жайда окуп атсаң, астыңда машинең турса, кылганга жакшынакай ишиң болсо, зордук зомбулукка барыштын кажети жок болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы кесепети менен эмес, ошонун алдын алганга ишти күчөтүш керек да. Эгерде сизде добуш болсо, өлүм жазасын киргизүү, киргизбөө боюнча каршы чыгасыз, Каршы чыгам го деп ойлоп атам. Анткени адамдын жанын алыш Кудайдын колунда деп ойлойм да. Азыр мамлекетибизде сөз эркиндиги маселеси өтө курч бойдон калууда. Эл аралык уюмдар дагы белгилеп жатат бул маселеничи. Сиз кандай ойдосуз? Чындыгында ошондой көйгөй барбы? Андай көйгөй жок го дейм. Чынында жок. Анткени мына азыр любой президентибизди баш кылып комментарийни ачсаңыз, эмненин баарын сүйлөп отурушат. Ошол сөз эркиндик эмеспи? Бизде Кыргызда туура айтат, тил кесмек жок деп коет го. Тил кесмек жок, бирок сөз эркиндикти биз эң баштык менен алмаштырып алышыбыз керек да. Сөз эркиндик деген бул жөн эле сүйлөп, ар кимди жабандай берип, же болбосо калыпты жайылтып бергендик эмес да. Эң баштык менен сөз эркиндикти биз таптакыр алмаштырып алышыбыз керек. Шайлоо системасы боюнча да суроо берим келип жатат сизге. Азыркы киргизилген нормалар боюнча кандай ойдосуз? Ошол мыйзамды биз да колдогонбуз. Бул мыйзамдын эң бир негизги артыкчылыгын айтайынбы? Нарын округу боюнча мурун жалпы область боюнча 2 эле депутат бар болчу. Азыр бир округтан 3 киши чыгып атат. 6. Бул деген эмненин белгиси? Бизде илгертеден түндүк түштүк деген проблема бар, билесиз. Ошол түндүк түштүк деген сөздү, түшүнүктү ылдыйлатып жоготуу деген сөз да. Тескери пайда кылбайбы ошол маселени бул? Кантип пайда кылат? Пайда кылбайт. Ошол түшүнүктү жокко чыгарганга чоң жол ачылып атат. Анткени депутат деген бул элдин өкүлү да. Депутат деген ошол эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө. Түштүк менен түндүктүн тең маселеси каралып, түндүк менен түштүктүн жалпы өнүгүшү бирге болсо, Кыргыздын арасында, Кыргызстандын ичинде түндүк түштүк деген түшүнүк азаят, жоголот деген терең ойдомун да. Сизде ой болбой элеби? Ушу нарынга жакшы көңүл бурулбай калып атат деген. Ой болбой эле андай бар. Барбы? Андай бар. Мен мына 11-классты мектептен бүтүп кеткенден баштап аз айылга барсаң, мына азыркы бийликтин кылган иш аракеттери менен кичине жолдор салынып, тиги светтер коюлуп атканы болбосо,
Баймойго аттайбыз да. Айлык барабыз, нарынга барабыз. Ушул бойдон эле. Өгөй баласындай болуп эле калып кетет нарынчы. Жанагы суроого ушул жооп да. Эгерде нарындын таламын талашпаган депутат жок болсо, сиз билбесеңиз каяктан ыйлабасаң эмчек кайда деген принцип да. Азыр айтып атпаймынбы, бир округтан 3 депутат чыгып атат. Талашканга ошол эле нарындын инфраструктурасына, бюджетке акча бөлдүрүп, тиги өзүнүн элдин оюн айтып, бийликке жеткирип калганга мүмкүнчүлүк көбөйүп атпайбы? Нарын облусу боюнча канча депутат чыгат ошондо? Область боюнча 6. 6 депутат чыгат, Биздин округтан Ат башы, Нарын району, Ак Тала, Нарын шаары 4-өнүн 3 депутат. Эмнеге бул жолу Нарын облусунан аттанып жатасыз? Буга чейин Ленин районунан депутат болгонсуз, Ооба. Себеби эмнеде? Мен 2001-жылы эле депутаттык ат салуушуга катышсам деп ойлогом. Биринчи атама айтып, атам көп көңүлдөнбөй. Анан мен барсамбы деп ойлогом, бирок жанагы эски бийлик менен кичине карама-каршы болуп, соттук иштерим аягына чыкпаганына байланыштуу бара албай калгам Нарында. Бирок ошондо эле бармакмын. Ошондо эле Нарындан өзүмдүн жериме аттансамбы деген оюм бар болчу. Анан ортодон Бишкек шаарынан жол ачылып калды. Ошол жерден шайландым. Эгерде укуктук мүмкүнчүлүгүм ошол кезде даяр болгондо, мен Нарындан бара бермекмин. Анткени Ленинский район мен шайланган округ. Бул Нарындан дагы өтө татаал район. Өтө чоң, өтө көп маселелерди камтыган район. Болгон эң көп баягы жаңы конуштардын баары ошол жерде. Нарынга караганда татаалыраак жерден элимдин колдоосу менен шайланып келгем. Бирок дайыр айтайын, 2021-жылы мүмкүнчүлүгүм болгондо укуктук мен Нарындан барып шайланбасам дагы шайлоого катышмак. Мындай суроо туулуп жатат менде. Эмнеге шайлоочулар, нарындыктар сизге добушун бериш керек? Мага бериш керек дегенден алысмын. Мага бериш керек деп баягы доомат кылгандай эмес. Жалпысынан эл шайлоого катышышы керек деп айта алам да. Анткени мына жалпы статистиканы алсак, шайлоого 140 миң кишинин болгону 40 миңге барат. Ашып барса 50 миңге барат. Нема Ленинский райондо 124 миң адамдын болгону 25% эле барган. Элестете айтсаңыз. Ошондой статистика бардык жерде. Өтө төмөн бул. Өтө төмөн да. Бул барбаганга кетет. Мен ошон үчүн мени шайлагыла деп айткандан алысмын, бирок антип айткан туура эмес го дейм. Бирок шайлоого катышышы керек деп милдеттүү түрдө катышкыла деп суранат элем да. Анткени ошол эле бир 30% деп коеюнчу. 140 миңдин 40 миңге катышып алган, ар жакта дагы 100 миңге туруп алып сындап отурбайбы? Эмне деген тиги депутат, же болбосо эмне деген бийлик депчи. Өзүнүн укугуна келгенде, өзүнүн милдетине келгенде барып катышпайт. Ошол кайдыгер карайт да, анан кийин урушканга келгенде баарыбыз мастербиз. Шайлоого катышыш керек. Бул эмне, каяктан чыккан, анан кийин ар кайсынын айтып сындап отурат го тиги интернетте. Колуңан келсе, мүмкүнчүлүгүң болсо, кошо аттанып, атаандаштыкты түзүп шайлоого катыш. Туурабы? Ошол жерден шайлоонун кандай экенин, элдин талабын угуп, элдин добушун алганга аракетиңди кыл, анан шайланып чыгасың. Антмек түгүл шайлоого барбай коюп атпайбыз. Шайлоого барбай, өзүбүздүн тиги үйгө отуруп анан кийин бийликти сындап отурбайбызбы? Бул ушун негизинен жалпысынан ушул элди шайлоого тартканды, чыккандын бир жолун издешибиз керек да. Болбосо президенттик шайлоодо анча 4 миллион избирателибиз бар, шайлоочубуз 5 миллион. Болгону 1,5 миллион келет. 30%-на жетпей эле. Анан еще ошол 30%-ын дагы бөлүшөт да. Ичинен. Онго бөлүшөт. Ошондой эле жогорку кеңеште 45 миң келет. 45 анан кийин мына 20-30 кандидат бөлүп отурат. Ошон үчүн мен баягы шайлоочулардан суранат элем. Кайдыгер карабай, шайлоого бир эле күн укугубуз бар, бийликке таасир этчү. Бийликти формировать этчү. Бийликтин баягы түзүлүшүнө жол алчу бир эле күнүбүз бар. Бир эле күн, шайлоо күнү. Ошол жерге барып бюллетенди алып, баягы өзүмгө жүрөгүмгө жаккан, өзүмдүн баягы
пулунга топ келишкен адамды шайлаш керек. Кимди шайлабасаң дагы бирок барып катыш. Программа болуш керек ар бир талапкердечи. Туурабы? Ооба. Сиздин программаңыз кандай? Нарында кандай көйгөйлөр бар? Аны кантип жетиш керек? Азыркы мыйзам боюнча обещание материальной ценности, материалдык бирдемени убадалаш мыйзам бузуу болуп эсептелет да. Бирок мыйзам чыгаруу багытында Кыргыз Нарын шаарынын жалпы эле Нарын азыркы ушул округдун көйгөйлөрү абдан көп. Мыйзам түрүндө кагазга түшүрүп алып, кагаздын негизинде чечиле турчу көйгөйлөр абдан көп. Жана өзү айттыңыз го, артта калып баратабыз деп. Туура. Ошол инфраструктурный маселелери, айыл чарба багытында, Нарында бизде район айылдар бар. Ал жерди бир күн жашаганды 5 күнгө тете деп смело айта берсе болот да. 3000 бийиктикте жашашат. Тетеги жол машина барбаган жерде жашашат. Ошолорго рахматыбызды айтыш керек да. Бийликтен алар эчтеке сурабайт. Болгону маалында, убагында жардам берип, мыйзамдардын аткарылышы так болсо деген эле талаптар. Башка эчтеке сурап, буга чейин сураган да эмес, бүгүн да сурашкан жок. Анткени Кыргызстандын Нарын ушул округдун чечилчү маселелерин мыйзамга түшүрүп, бир эле көчөнүн проблемасы эмес, бир эле айылдын тиги чечилчү маселеси эмес, жалпы регионго жана бир эле муунга эмес, неберелерине, чөбүрлөрүнө чейин таасир этип иштей турган мыйзамдарды жасаганга аракет кылыш керек да. Ошол эле айыл чарбада Нарын область билесиз, мал киндиктүү жер, мал менен алектенишет. Айыл чарба тоолуу регион болгонуна байланыштуу кичине анча-мынча социальный тиги жардамдарды көбөйтүү, пособияларды көбөйтүү. Ошого байланыштуу мен атамдын мыйзамы бар эң биринчи. Высокогорьяны киргизген. Ат башыда Торгартта, тиги Кара Кужурда деп коэффициенттерин киргизип, ошондойлорду дагы көбөйтүү. Айылда Нарын жергеси менен мисалы үчүн чүйдүн сокулугун салыштырып болбойт да. По погодным условиям. Нарында бир жолу чөп чабасың. Бир сезондо чапсаң жакшы. Сокулукта 4 жолу 5 жолу чабасың бир сезондо. Бирок жердин налогу, социальный төлөмдөрү Нарындыкы бир, Сокулукту да бир. Мисал айтайын да. Ошондой жерлерди баягы жашоо турмушуна байланыштуу, шарттарына байланыштуу жерлерди кайра терең карап чыгып, мыйзамга түшүрүп иштегендин жолун караш керек экен да. Анткени айыл жергесинде жашоо турмуш кыйын. Эң баягы чоң көйгөйлөрдүн бири бул биздин өзүбүздүн Нарын округуна эле тиешелүү эмес. Бүт бардык региондор, биягы Баткен, биягы тиги көлдүн каркырасына чейин внутренняя миграция деген бар. Ошондуктан баарыбыз тең шаарга келип тыгылып албай, жерлерибизде, өзүбүздүн айылыбызда ошого тиешелүү инфраструктурабыз. Бишкекке барып мен больницага көрүнүп келейинчи деп ошол айылдагы бейтапканага мен баламды тетиги университетке окуткум келет деп аяк жакшы детирбей ошол жерде окуу жайларын түзүү. Күрөшкө, спортко апарат элем деп Бишкекке алып кирбей ошол жерде эгерде инфраструктурно бир жерге жайгашып, ошол жердин элдин талабына топ келсе, ошол шарт түзүп берсе, Нарындын эли башка эл деле внутренний миграция кызыктар эмес. Шаарды көрүп келеличи деп каникулга келип кетпесе. Айла жоктун оокаты да. Бияка келип иштейин, акча табайын деген үчүн. Эгерде ошол жерде өзүнүн шарты түрүп турса, эч деле барбайсыз да. Мисалы үчүн мына бир райондо жашайсыз. Ашып кетсе, бир 2-3 айда бир башка районго барат болуш керек. Агоргодо жашасаңыз сиз көп жерге барбайсыз да. Ооба. Туурабы? Анткени аякта муктаждыгыңыз жок. Ооба. Көк Жарда жашаган бала эч качан тетиги Ылдыйкы, Первомайскийдин бир районуна барбайт. Анткени өзүнүн тегерегинде мектеби бар. Ошол эле учурда ошол 3 чоң конуш баары тең центрге түшөт. Пробканын баарын тең кесепети ошондон. Неге? Анткени ошол жакта мектеп бар. Агоргөдө алып барат, Көк Жарда алып барат, Ала тоодо алып барат. Бул жакшы мектеп деп. Эгерде ошол жакшы мектеп ар бир райондо өзүнүн көчөсүндө болсо, сизге эмне кажет бар тетияка чейин түшүп, эртең менен пробка болуп, кайра балдарымды алып кетет элем деп кечинде алып чыгып.
же болбосо больницага түшөт электе баары тең ылдый жактагы больницага түшөт. Ошол эле пробка маселеси. Эгерде өзүңдүн корооңдун ичинде социалдык маселелер бар чечилген болсо, сиз ар жакка чыкпайсыз. Мына пробканын чечилишинин бир чоң жолу. Ошол эле система региондордо, областьтарда миграцияга түрткү болгонун себеби ошо. Бишкекке окуу жайга барыш керек, Бишкекке тиги магазинге барыш керек дегендей. Чоң кылынып аткан иш, жасалып аткан иш. Бизде Нарын районунда Куланак айылында чоң ГЭС салынып атат. Ошол ГЭСтин суунун үстү айдоо сугат жерлердин баарын тең басып, чоң бөлмө болот да. Анан өзүңүз билесиз, кышында баягы геофизикага байланыштуу ошол өрөөндө кышында бир нече градуска суугураак болот. Суу тоңот. Ооба. Тоңгон суу муздакты көбүрөөк берет дегендей. Ошого байланыштуу ошол чөлкөмдөгү элдин жашоо турмушу кичинедир болсо да татаалдашат. Электр энергия жалпы Кыргызстанга чоң салым болот, бирок ошол өрөөнгө кичине алакасы тиет. Ошого байланыштуу социалдык түрдө жардам мыйзам түрүндө каралып, ошол жердеги жергиликтүү элге жардам болуш экендигине чоң салымды кошсомбу деген ойдомун. Негизинен Кыргызстанда биздин суу запастарыбыз дүйнө жүзү боюнча первый пятеркага киребиз. Жалпы Кыргызстанда 650 миллиард пресный таза суубуз бар. Мөңгүлөр түрүндө. Элестетсеңиз, для сравнения Токтогул ГЭС проектная мощность 19 миллиард. 19 миллиард. Тоолорубузда 650 миллиард куб суу жатат. Элестетсеңиз, ошол 650 миллиард суунун болгону 51 миллиарды жылына биздин нарын суу жана башка суулар аркылуу агып чыгып кетет. 51 эле миллиарды. Ошол болгону 51 миллиардтын дагы биз сугатка өзүбүздүн тиги иштерибизге колдонгонго болгону 10 эле миллиардын алып калабыз. Калганын баары тең биздин чек ара тиги мамлекеттерге өтөт. Элестетсеңиз, запасыбыз 650 миллиард. Мурун Токтогул ГЭС салынып атканда мен тиги Турдакун Усубалиевдин китепчесин окудум эле. 62-жылы салынып баштаганда, 60-жылдары. Ошол ГЭСти Казакстан, Өзбекстан менен чогуу биргелешип межгосударственный проектте салынган ГЭС да. Ошол ГЭСти салалы, силер бизге күздөн кышка чейин суу топтоп бергиле дагы, жазында айдоо иштери башталганда бересиңер деп салынган платина. Биз ал сууну бүгүнкү күнү чогултуп беребиз. Бирок Союз убагында биз аларга суу берчүбүз. Алар бизге газ, мазут, ошого окшогон тиги өндүрүштүк материалдарды займа за счет кылып алып турчубуз. Бирок бүгүнкү күндө Өзбекстан менен Казакстан бизге газ менен тиги мазутун доллар менен сатат, а биз суубузду бекер бүгүнкү күнгө чейин берип атабыз. Ошол биздин келечектеги эң чоң, Усубалиев айткандай, бизге тилекке каршы Кудайым жердин астына газ менен тиги нефтти бериптир, бирок чукулубузга сууну отургузуп койгон дегендей да. Эң чоң байлыгыбыз да, ошону биз бүгүнкү күнү мыйзамды нукка салып, туура пайдаланып, аны дагы эл аралык товарга айланткандын жолун издешибиз керек да бүгүнкү күнгө. Ошол жалпысынан бир эле регионго эмес, жалпы Кыргызстандын энерго системасынан көз карандысы кылгандан тышкары дагы экономикабызга чоң түрткү болчу келечектеги материалыбыз да. Туура, суу эң башкы байлык да. Ооба. Биз Норвегия өлкөсү менен баягы кичине тирешип койсок болот экен. Баягы биздин сууларыбыздын көлөмү менен, мөңгүлөрүбүздүн көлөмү менен, бирок дүйнө жүзүндө 5тен 1 деген бул чоң бизге келечектеги эң чоң күч деп айтсак болот да. Эң чоң байлыгыбыздын бири. Ошо менен бирге биз ошолорду сактап калганга жолдорун карашыбыз керек. Анткени жылдан жылга всемирное потепление деп Казакстан менен Өзбекстанда чоң биздин могу Бишкек шаарында болгон теплоцентралдар бар. Көмүр жагышат, шамал менен үйлөп мөңгүнү басат. Ошого окшогон эл аралык биздин мамилелерибизде дагы мөңгүнү сактап калуу жолуна жол болчу мыйзамдарга
ылайык проекттер даярдаш керек да. Жакшы, ошол эле учурда геосаясий абалды дагы эске алып, Албетте, коңшулар менен да мамилени бузуп албастан албетте азыр өтө кылдат иш жүргүзүш керек, Камбар ата ГЭС куруп баштап атпайбызбы? Убагында буга Өзбекстан каршы чыккан. Билесиз, Өзбекстан каршы чыккан. Өзбекстанга бизге суу жетпей калат деп. Бирок бүгүнкү күнү отуруп так чечишип алып 34 калп айтпасам 3кө бөлүп алып 3 мамлекет акчасын чыгарып алып ГЭС алып атабыз. Ошондой эле жанагы айтып кеткен Кыргыз, Өзбекстан, Кытай темир жолу Казакстан каршы чыккан. Болгон тиги транспортный коридор биз аркылуу өтсүн деп. Железный дорога салынып калса, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, андан ары Түркменистан, Иран, Турция деп Европага чыгып кетип атсак, бияктагы жол инфраструктурасына ташылып аткан товар оборот азайып калат деп маалында алар каршы чыккан. Ошонун баарын тең бир нукка салып, келиштирип, макулдугун алыш бүгүнкү күнү кылып аткан саясаттын эң чоң жетишкендиги деп эсептейм да. Республикалык масштабта ойлонобуз баары бирчи, Кыргызстан депчи. Бирок баары бир кичи мекениңдин өнүгүп өсүшүн каалайт экенсиң да. Нарын облусу менин кичи мекеним болгондугунан уламчы. Анан кичи мекенимдин таламын талашкан, бекем турган депутат болушун да каалайт экенсиң да. Анткени ал жакта азыркы шайлоо системасы менен баардык округтардан шайланып келгенден кийин өзүнүкүн талашат да. Ошол жерден көйгөйүн чыгарып, ошол жерге мектеп, ошол жерге бала бакча, ошол жерге оорукана жана башка объекттердин курулушуна, инфраструктурасын өнүгүшү үчүн аракет кылып, жана сиз сөз бере аласызбы? Мен ошондой депутат боломун депчи. Мен негизи жалпысынан ошол нарындык, көлдүк, баткендик деп бөлүнгөндү көп жактырып берем да, сөздүн ачышында. Сен каяктыксың дейт го? Каякты мен нарынын кыргызымын деп айтам. Же тиги Оштун кыргызымын дегенди дагы өзүм талап кылып тамашалашып эме кылабыз да. Достор арасында. Депутаттык орун, депутаттык мандат, депутаттык милдет, укук бул бир эле жалгыз айыл менен же болбосо тиги регион менен, район менен чектелбеш керек. Ошон үчүн местный кеңеш деген бар. Тиги шаардык ар бир кеңештер бар, өзүнүн ошол жердеги маселесин чечкенге. Депутаттык орун жогорку кеңеш депутаты бул жалпы Кыргызстанга пайдасы тие турчу орун деп эсептейм да. Анткени нарындагы кыргыз, анан таластагы кыргыз, көтөң кыргыз, экөөнүн тең муктаждыгы бир, экөөнүн тең талабы бир, суроосу бир. Жалпысын алып келгенде экөөнүкү эки башка болбойт. Баарыныкы тең базово бир. Ошого дагы буга дагы жардам тийчү мыйзамдар жасоочу бул жогорку кеңештин депутаты. Бирок ошо менен бирге азыркы шайлоо система менен жаңы мыйзам менен бөлүнүп калбады. Болуш үчүн ошол жерде кыргыздардын таламын талаш үчүн определенный округтан шайланганга байланыштуу сен ошол жердин маселелерин чечкенге көбүрөөк көңүл бурушуң керек болуп калды. Ошол жердин муктаждыгын өтө жака бийликке, аткаруучу органдарга көбүрөөк басым кылып тиги түртүш керек болуп калды. Анткени сен ошол жактан шайланасың. 5 жыл батыл өтөт. Жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы анын ичинен шайланып келген, өзүңүздүн киндик каныңыз тамган жерди өзгөчө алдыга алып чыгып көңүл бурасыз. Туурабы? Албетте. Биз өзүбүз ошол Нарын шаарында өсүп чоңоюп, ошол жерде чуркап, кышында хоккейн ойноп, жайында футбол тээп, Нарындын булуң бурчун баарын билесиң да. Хоккей десеңиз дароо эсиме түштү да. Биз да кичинекей кезде хоккей ойноп жүрчүбүз. Популярный Нарын азыркы эме бар го. Нарын Кыргызстандын хоккейный лигасы бар. Ооба. Ошонун 90% нарындыкта. Нарындык балдар ойношот. Башка жакта жок. Ошол хоккей, футбол өтө күчтүү болчу да бизде кичинекей. Прямой смысле тоонун түйүндө өсүп, эшикти ачсаң тоодо, тоонун ортосу. Ошондой да. Ошо прямой смысле тоонун түйүндө өскөн балдар катары кантип аяка жан тартпай койсун. Ооба. Кыска суроолор менден сизге. Саясаттагы эң башкы принцибиңиз? Саясатта таза жүрүү. Саясатта акча маанилүүбү же идеябы? Идея маанилүү, бирок ошол идеяны
акча каражат бекемдеп турбаса идеяң идея бойдон калып кала берет. Сизге кандай кино жагат? Мага тарыхый кинолор жагат. Эски Советтер Союзуна тартылган кинолор жагат. Сиз үлгү туткан саясатчы ким? Атам Ырганбек Самоков. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат.